Assalamu alaikum достор. Доктор Мамбаев кайрадан сиздердин кызматыңыздарда. Бүгүн дагы сиздерге өтө сонун болгон маалыматтардын жыйнагын жеткирген аракет кылам. Демек, буга чейин эле сиздерге жүрөк тууралуу маалыматтарды жеткирип келгенмин. Ага ылайык жүрөк үчүн эң пайдалуу нерсе бул кыймыл аракет. Канчалык көп кыймылдай турган болсок, ал ошончолук жүрөгүбүзгө жардам берип, жаш бойдон калуу мүмкүнчүлүгүн берет деп айтканмын. Бул сөзүмдү бүгүн дагы ырастап кетем. Ага кошумча дагы жүрөк үчүн пайдалуу болгон нерселердин топтомун жеткирмекчимин. Демек, табияттан эле жүрөк башка органдарыбыздан такыр айырмаланып турат. Эмнеге десеңиздер, баардык органдарыбыз дээрлик кыймылы байкалбай, жайбаракат өзүнүн аракетин кыла берет. Бир гана жүрөгүбүз бизге ар дайым ойлонууга, күн өткөн сайын башкачараак болууга, жакшыраак болууга түрткү берип турат. Ошол бир муштум этибиз жакшы боло турган болсо, бүтүн денебиз жакшы болот. Андыктан жүрөгүбүздү руханий жактан дагы, жана дагы дене жагынан дагы карап тура турган болсок, жакшы көңүл бура турган болсок, жашообуз эки дүйнө жыргалчылыгына жетет деп айткым келет. Демек, аялдар менен эркектердин жүрөгүн салыштыра турган болсок, өз-өзүнөн эле эки айырмачылык байкалат. Биринчиси бул анын өлчөмү жагынан айырмаланат. Демек, эркектердин жүрөгү бир аз чоңураак болот аялдардыкынан. Ал эми экинчи айырмасы болсо, аялдардын жүрөгү ар кандай сырткы таасирлерге, эмоциялык, кыскасы стресс кыла турган жагдайларга туруктуураак келет. Ошондуктан балким инфаркт менен аялдарга салыштырмалуу эркектер көбүрөөк жабыркап калышат. Демек, жүрөк үчүн эң пайдалуу болгон витаминдерди жана микроэлементтерди айта турган болсом, эң пайдалуу болгон витаминдер төмөнкүлөр. Алардын сап башында витамин А турат. Ал болсо витамин А атеросклероздун алдын алат. Демек, биздин организмибизге жетиштүү өлчөмдө витамин А келип тура турган болсо, ретинол инфаркт менен жана инсульт менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгү ошончолук аз болот. Витамин А кайсы азыктарда көбүрөөк десеңиз, сабизде көбүрөөк болот, жана балыкта дагы витамин А көбүрөөк болот. Ушул азыктарды көбүрөөк колдонуш керек. Экинчи жүрөк үчүн өтө пайдалуу болгон витамин бул витамин С болуп эсептелинет. Анткени ал биз үчүн зыяндуу болгон холестеринди азайтып турат. Жана дагы анын пайдасы өтө көп бүтүн денебизге, ошол катары ар кандай шамалдашка, гриппке каршы дагы өтө жакшы каражат болуп эсептелинет. Ушул учурда дагы аскорбиновая кислотаны көбүрөөк сунуштайбыз. Шамалдаган учурда дагы эмнелерде витамин С көбүрөөк? Витамин С цитруста, айрыкча лимондо көбүрөөк болот, болгар калемпиринде көп болот, шпинатта көп болот. Ушул азыктардан витаминди көбүрөөк алып турсаңыз болот. Ал эми ооруган учурда болсо, аны үпкөл түрүндө ампуласын ошол башка керектүү болгон нерселерге кошуп берсек дагы жакшыраак, тезирээк айыгып кетүүгө жардам берет. Өз учурунда жүрөк үчүн дагы өйдө айтып өткөндөй жүрөккө жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алууга абдан жакшы кызмат кылат. Кийинки жүрөк үчүн өтө пайдалуу болгон витамин бул витамин П. Ал болсо кан тамырлардын стенкасын бекемдеп берип турат. Бул дагы өтө негизги зарыл чара болуп эсептелинет. Демек, ал витамин жетиштүү болуп турса, кан тамырларыбыз бекем болот деп ишенсек болот. Витамин П болсо фиолетовый, кыргызча аталышын таба албай атам, балким кырмызы дейбизби, ошо фиолетовый түстөгү жер жемиштерде көбүрөөк. Андыктан ошол жемиштерди дагы көбүрөөк колдонгонго аракет кылсаңыз, кан тамырларыңыз үчүн өтө пайдалуу болот. Жана албетте башка витаминдер сыяктуу эле бул дагы таблетка түрүндө, порошок түрүндө болот. Кийинки биздин жүрөгүбүз үчүн өтө пайдалуу болгон витамин бул витамин В1.
Ал болсо жүрөктүн булчуңун жакшыраак болуп, жакшыраак иштешине шарт түзүп берет. Жана дагы жүрөк үчүн өтө пайдалуу болгон витамин B6. Ал дагы ошол өйдөдө айтылган кызматтарга кошо эле ошолордун баарын контролдоп, ошол кызматтардын баарын аткарганга өзүнүн кызматын тийгизет. Андыктан витамин B6-ны дагы көбүрөөк колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Ал болсо бардык эт продуктыларында көбүрөөк болуп эсептелинет. Жана дагы жүрөк үчүн эң пайдалуу болгон микроэлементтер бул кальций, магний жана калий. Алар дагы жетиштүү өлчөмдө келип тура турган болсо организмибизге, демек биз жүрөк кан тамыр оорулары менен оорубай калышыбызга толук шарт түзүлөт деп ишенсек болот. Андыктан ушул микроэлементтерге дагы бай болгон азыктарды көбүрөөк колдонгону аракет кылышыбыз керек. Негизи айткым келген нерселерди жеткирдим деп ойлойм. Дагы эстешимче кээ бир нерселерди кошумчалап кетсем. Демек, өтөдө айтып өттүм, жүрөк кыймылды сүйөт, жүрөк стресстен алыс болгонду сүйөт, жүрөк тамак аштын ар түрдүүлүгүн сүйөт. Ушул жерде тамак аш тууралуу дагы айрым кошумчаларды жеткире кетсем, эртең мененки тамак белокко, майга байыраак болсо, ал жүрөккө жакшы жардам берип, анын күн бою күчтүүрөөк иштешине жардам берет. Андыктан эртең мененки тамакты ошол күчтүүрөөк кылган аракет кылыңыздар. Углеводко эмес, белок менен майга байыраак кылган аракет кылыңыздар. Түшкү тамак менен кечки тамак болсо негизи айырмаланбайт деле, бирок аларды дагы өз учурунда керектүү болгон өйдөдө айтылган витаминдер менен толуктап турсак абдан жакшы болот. Бир күндө 3 жолу гана тамактанган жетиштүү. 2 тамактануу аралыгында 1 мейиз дагы жебеш керек. Ошондо биз үчүн өтө пайдалуу болот. Ошол эле учурда суюктук дагы жетиштүү өлчөмдө болуп турган жакшы. Ысык мезгилде суюктук көбүрөөк колдонулат. Суук мезгилде болсо азыраак. Жана күндүзү кечке караганда суюктукту көбүрөөк ичсек абдан жакшы болот. Дагы эсимде калганы жүрөк тууралуу негизинен ушул кеңештерге дагы абдан көңүл бура турган болсоңуз, буюрса, жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгү сизде аз болот, жана узак өмүр сүрүү мүмкүнчүлүгүңүз пайда болот. Негизи ар бир адамдын жүрөгү 150 жыл жашоого чейин өзүнүн ушундай түзүлгөн деп айтсак болот, жаратылышынан. Бирок биз аны зыяндуу адаттар менен өтө кыскартып жиберебиз. Күнүнө аз убакыт болсо дагы сейилдеп жүрүү менен эле, мисалы, адам өмүрүн 5-6 жылга чейин узарса болот экен. Демек, бардык кеңештерге жакшыраак көңүл буруп, аларды аткарганга аракет кылган абдан жакшы. Негизи эле тамак ашты дагы ар түрдүүлүгүн арттыра турган болсок, витаминдер дагы көбүрөөк келип, бир гана жүрөк эмес, бүтүн организмибиз үчүн пайдалуу болуп, бардык оорулар менен ооруп калуу мүмкүнчүлүктү ошончолук деңгээлде азайтабыз. Тамак ашты байытып туруп, бирок ошол эле учурда өлчөмүн азыраак кыла турган болсок, өтө жакшы болот. Эртең мененки тамак көбүрөөк, түшкү орточо, кечки тамак азыраак болгон жакшы. Эң кеч тамактанганыңыз бул укташыңызга 3-4 саат мурда жеп жатса турган болсоңуз, жүрөгүңүз үчүн дагы, бүтүн организмиңиз үчүн дагы өтө пайдалуу болмокчу.